Жанаргүл Жолдошова «Кудалар» әңгеме. Biz barыбыз патриотпыз. Биздин үй бүлөдө жүрөктөр мекен деп согот, dedi кайнене өзүнчө бир сыймыктануу менен. Ал чөнтөгүнөн кызыл помадасын алып чыгып, оозун боеп жатып, жаңыдан босоого аттыган келинин баштан аяк бейир карап алды. Ал өзүн, жолдошун, уул кыздарын, андан соң үй ичиндеги орозкерин чекиден тааныштыра баштады. Ар бир сөзү дымактуу. Кайнатаң элдин адамы, dedi ал ыраазы болуу менен. Байым өмүрүнүн көбүн элге арнады. Таң атпай жумушка кетет, элден кеч кайтат. Командировкалап кайсы жактарга гана барган жок. Бирде Египет, бирде Кытай, бирде Дубай. Кыргызстанда бул кишинин буту баспаган жер калбады. Эми болсо мынтип дүйнөнү эки айланып чыкты. Келин унчукпай сылык жылмайып гана угуп отурду. Биз элиталык үй бүлөбүз, dedi кайнене кайра сөзүн бекемдей. Сен эми ошол үй бүлөнүн келини болдуң. Үй ичиндеги ар бир буюмду жаңы көрүп аткансып, кайнене өзгөчө бир кумарлануу менен кебине кошот. Хай, идиштеримди көрдүңбү? Мына бул Чехиядан, тиги жактагысы Жапон менен Кытайдыкы. Мына поляк, немис, баары импорт айтор. Эң сапаттуусу. Ооба, көрүп атам сонун экен, деп сылык жооп кайтарды келин бала. Күлөмдеримди карачы? Көз тайгаланат. Түркмөн, араб, ирандыкы. Эң жогорку сапаттагы кой жүнүнөн жасалган табигый брендтер. Бирден бир. Кайнене жылмая дагы эле токтун албай мактанып атты. Келин баягыдай эле токтоо. О, апа, аябай сонун экен, деп кыска гана жооп узатып. Анын көзүндө болсо ушул жаңы үйдүн жалтырак буюмдарынан алыс бир дүйнөгө өз үйүндөгү жарык, ырыскылуу бирок ыйык чөйрөсү элестеп сагынычы козголуп кетти. Телевизор, үстөл, отургуч, эмеректеримди карабайсыңбы? Малайзия, Түркия, Италиядан атайын буйрутма менен алдырганбыз, dedi кайнене үнүн бийиктетип. Жүрү. Ал келинде колунан жетелеп, үйүнүн ар бир бөлмөсүн кыдыртып, өз колу менен жасап койгондой баарын текши көрсөтүп чыкты. Меймантосчу бөлмөгө жеткенде кайнене диванга олтура кетти. Тартчы мени сүрөткө, кызым. Давай, тарт, деп буйрук берди. Анан олтуруп алып, жатып алып, капталдап, түрдүү кырынан сүрөткө түшө баштады. Бирок сүрөттөрдү өзү карап чыккан соң, жаккан жок, dedi жүзүн үйрүп. Кайра тарт, вспышкасын жандыр, алыстан тарт, арык кылып, жаш көрсөтүп тарт, деп келинди убарага салып, улам жаңы көрсөтмөлөрдү берип атты. Мен заманбап аялмын. Азыр мен интернет жылдызымын. Кыскача айтканда, коучмун. Элге онлайн сабак өтөм. Кеп кеңештеримди айтып турам. Кыскасы, 5 мүнөттүк сөзүм толгон акча. Продюсер, менеджерлер менен иштешем. Кээде өзүм үйдөн түз эфирге чыгам, деп маникюру көрүктүү колу менен эгилген кирпигин сылап койду да сөзүн кайра улады. Инстаграмда 50 000, ТикТокто 150 000, ал эми Фейсбукта 10 000дей катталуучум бар. ТикТокто жаштар көп, түз эфирге чыгам. Батыл ойнойм. Фейсбукта насаат сөздөрдү жазам. Манас деп ураан чакырып, Кыргыз бол деген группам бар. Ал жакта улгаган адамдар көп. Алардын да тилин табууга аракет кылам. Ооба. Ал эми Инстаграмдан болсо соода жүргүзөм, dedi да телефонуна өңүлө бир нерсени заматта скриншот кылып алды. Башкалардын акылына саатка толгон сөздөрүн бир аз бурмалап, үстүнө сөз кошуп жазып, анан өзүнүн аты менен соц тармактагы профилине жүктөп алды. Автордун ордуна өзүнүн атын бакыйта жазып, жаңы эле түшкөн сүрөтүн постко кошту да соцсетке жүктөп койду. Кээде кат куржунума толтура адамдар жазышат, деп дагы көкүрөгүн керди. Менин кеп кеңешиме акылыма муктаждар толуп атат. Айрымдары турмушу тууралуу жазат, айрымдары жашоосуна кеңеш сурашат. Келин аны тажабай тыңшап олтуруп, жай гана сурады. Анда китепте жазган чыгарсыз, апа? Кайненеси күлүп жиберди.
Ay койчу, кайдагын айтасың? Азыр китеп окуган адам барбы? Замандан артта калган турбайсыңбы, ботом? Союз мезгилин эске салбай жөн отурчу. Азыр гаджет менен интернеттин доору. Google'dan издеп табышат. Электрондук китеп окушат. Аудио китеп угушат. Кыскасы баарыма билдүү, заманбап. Түшүнүктүү, деди келин иймине баш ийкеде. Эңир киргенде келин кайненесин кечки тамакка чакырды. Дасыркын үстүнө өз колу менен жасаган 5 бармакты койду. Кайнене үнсүз мурдун чүйрүп, тамактан ооз тийди да жүзүн бырыштыра. Эмнеге ресторандыкындай кылып даамдуу жасап койбойсуң? Супсак болуп каптыр. Эртең досторум келсе уят кыласың го. Жакында Facebook'тагы досторумду чакырып, кыргыздын улуттук даамынан ооз тийгизмекчи болгом. Ай мындай болсо даана уят болобуз. Келин болсо жумшак гана жооп кайтарды. Апа, даамдуу эле болуп турго? Кайненесинин кегеткен сөздөрүн уккандан кийин келиндин жүрөгүндө эмне деген гана ой санаалар кайнап турду. Бирок ал ооз ачкан жок. Жөн гана башын ылдый салып, 5 бармакты өзү деле табит менен жей албады. Жүрөгүнө акырын бир назик үн шыбырап турду. Мен бул үйгө уят кылыш үчүн эмес, чын дилимен кызмат кылыш үчүн келгем. Жакшы көрүп урматтап, баарынын көңүлүн таап жашайм дегем, бирок ар бир кадамым сыналып, ар бир жасаган кыймылым бурмаланып турса, мен кайда батам? Анын көздөрү дастаркан үстүндөгү айнек чайнекке кадалып, ал чайнектен өзүнүн чарчаңкы жүзүн, кайненесинин мурдун чүйрүп, сөөмөй кезеген кебетесин көрүп көзүнө жаш тигиренди. Бирок аны эч кимге көрсөтпөш керек эле. Келин жашын жутуп тамак эмес, кайгынын ачуу даамын татып отурду. Кайненеси болсо келини келгенден тарта ичи чыкпай, уулуна нааразы болуп келинди жактырбай, өз оюнда бай бардар жашаган үй бүлөнүн кызын келин кылып алгысы келчү. Эми кара, ойлогон оюн уулу таш каптырды. Келинди келгенден тарта теңине алгысы келбей кемсинтип, кагып силкип жатканы ошондон. Келин үндөбөдү, бирок ичинен ойлоду. Эл алдында патриотпуз деп айткан сөздөрүңүз ичибизде бири-бирибизге кылган мамилебизге туура келбесе, чыныгы патриот болобузбу? Элге акыл үйрөткөн адам үйүндө жылуу сөз айтпаса, анын насааты кимге керек? Келин бала токтоо көрүнгөнү менен ичинен бул үйдүн дубалындай муздак сезимге батып отурду. Күйөөсү бул учурда үйдө жок болчу. Жумуштан кеч келет. 1 мүнөттүк тынчтыктан кийин келин жай ордунан туруп, идиштерди жыйнай баштады. Бир күнү бул үй мени кабыл алат. Же мен бул үйдө өзүмдү таптакыр жоготом деген ой башынан кетпеди. Жарыгым, мен келдим деген жолдошунун шаңдуу үнү бөлмөнү жаңыртты. Келин идиштерди жууй берди, бирок жүзүндө билинер билинбес жылмаюу пайда болду. Кып-кызыл гүлүн келинчегине сунуп, бешинесинен өөп жаткан жерден уулун көргөн кайнененин ичине ит өлүп, келинине болгон жек көрүүсү ого бетер күчөп, уулуна болгон кызганыч кара жанына батып турду. Эмчек берген ары жат, пастан берген бери жат дечү беле? Ак сүтүн берген апаңды унутуп койдуңбу, уулум? Эң оболу апаңа анан аялыңа гүл беришиң керек эле. Тиелек жатып башыңды айлантып алган бейим тигиниң, деп сөөмөй менен келинди кезеп бир заматта өңү кумсарып чыкты. Ай бала, бергелчи мага, деп уулуна өктөм үн катты да, эмелеки келини менен болгон окуяны бетине кармап, ага жок жерден жалаа жаап салды. Апа, жакшы эле болуп турго 5 бармак. Мага аябай жакты. Сонун жасап турго, деди уулу. Апасы кыялын көрсөтүп уулуна жаа бербей сүйлөнүп атты. Келе албай жатып сени башкарып алган ғой, Энени сыйлоо деген сенде барбы? Деп долуланды. Уулун уктоочу бөлмөгө чакырып, 1 саатча сүйлөнүп жатты. Бир маалда сөзүнө боло албаган апасы төбөдөн муздак суу куйгандай сөз айтты. Апасыны алып бар, жакшылап тарбиялап берсин атасы. 15 күн ичинде тамакты даамдуу жасаганды үйрөнүп келсин. Башым-ай, деди да чыйкыйын мыкчып отуруп калды. Уулу күйпөлөктөп чыныга суу куюп апасына алып барып, дарысын кошо карматты. Макул апа, сиз оорубаңызчы. Сиз айткандай болот. Эртең эле жеткизип келем. Эртеси апасынын сөзүнөн чыга албаган күйөө бала келинчегин алып кайнатасыныкына жөнөдү. Эшикти ачып кирери менен, апа, биз келдик, деди кызы.
"Ya, botam, emne boldu? Tınçılıkpı degi?" деп апасы чөчүп кетти. "Тынчылык?" деп босогону аттап кирип келген күйөө бала тартынбай этпей болгон иштин чоо жайын дароо айтып салды. "Ботом жакшы эле үйрөткөнбүз. Мейли, ичиме баткан кызым тышыма батпай калат беле. Я, атасы, келип бир ооз сүйлөп койсоң?" деди көтүлбөгөн кабарга шайы кете түшкөн бакуш эне. Атасы күйөө баласы менен кызынын ынтымактуу экенин жүздөрүнөн эле баамдады. Кыракы киши үндөбөй карап туруп анан сөз айтты. "Макул балам, жүрсө жүрө турсун. Бизди да сагынып калгандыр. Үйрөтөбүз, үйрөтпөгөндө. Анан 15 күндөн кийин кудагыйым биздикине сөзсүз келишсин. Сен дагы кел балам. Кызым үйрөнгөн 5 бармагын өз колу менен жасап берет. Конок болуп сый көрүп кеткиле", деди. Башка сөзгө келбеди. "Макул ата, мен кетейин. Биз сөзсүз келебиз. Сени ушунда алып кетебиз. Капа болбой, деп келинчегин бир карап чыга берди. "Я, атасы, мындай жорук дегиле салтта болгон эмес эле. Теги кудагыйыбыз салт жөнүндө интернеттен Саймедирева айтып калчу эле. Бул салтты билбейт бекен? Качан гана кызды төркүлөтүү салтын жасамайынча атасынын төрүнө жибербеш керек эле го? Же бизди тоготпогонубу?" деп экөө тең таң калышты. "Көпкөн немелерде баягы деле той өткөрүп атканда байкаганмын. Минтип мазактаганын билгенде башында бербейт болчумун кызыма. Кудам токтоо, жакшы адам көрүнгөнүнөн уулу дагы дурус го дегем", деп куда бармагын кырча тиштеп, ары бери басып, жаны тынчала албай жатты. "Кептин баары кудагыйда болуп жатпайбы?" деди кыздын апасы. "Эпилдеге жеңил неме экенин байкагам. Тооба, кыргыз атам туура айткан экен. Киши жаманы кирип чыккыча деп, баягыда бир көргөндө эле түрүнөн чочудум эле. Балдардын өзүнө инсап берсин атасы." Атыны тунжурап ойго чөмүлдү. Арадан 15 күн тез эле өтүп кетти. Уулу келинчегине баргысы келип атканын апасы байкады. Алар кудасынын үйүнө жол алышты. "Кудабыз бизди коноктоп сыйлап анан жөнөтөм дептир. Чамасы сенден чочуйт да, Анан калса бизге окшогон бай, колунда бар, маданияттуу кудагыйдан айрылгысы келбейт да", деп кудагый баягы кычык сөзүн кайра баштады. "Эмне болдуңар эле? Келинди капа кылдыңарбы? Төркүнүнө эмне эрте жөнөттүң?" деп күйөөсү иштин чоо жайын эми уккандай сурады. "Ай, эмне болмок эле? Билбегенин апасынан үйрөнүп келсин деп жөнөткөм." "Аны сен үйрөтсөң эмне, оозуң кыйшайып калабы?" "Салтта наркта бар. Ошон үчүн энесиникине жөнөттүм да." Кыйратыпсың анда. "Мен деген номер 1 кыргыз айымы болом. Мен деген коучмун." "Бул деме, дагы баштадыңарбы? Тынчыраак баралычы?" деп уулу үн катты. "Баса, куда менен кудагый мурда жөнөкөй эле мугалим болушуптур. Айлыгы аз болгондуктан кудабыз жан багыш үчүн мал пуруш болуп кетиптир", деп кайнене жөн кетпей, жаңылык тапкансып жактыра бербей сүйлөдү. Аңгыча болбой кудасынын үйүнө жете келишти. "Келгиле кудагыйым", деп үй ээлери конокторду ыза турмат менен тосуп алышты. Дасторконду баптап даярдашыптыр, ал жай сурашып, мурункудай бажакташып, сыр билдирбей чай үстүндө сухбат куруп отурушту. "Кудагый, атайын силерге деп согун байлап отурабыз. Бата кылып коелу", деди кайната. "Эмнеси болсо да куда деген 1000 жылдык эмеспи?" Короодо койдун маараганы угулду. Аны угушкан беркилер, бизге деген союшко, дешип иштеринен кымыңдашты. "Кана балам, чыгып койду союп башта", деди кайната күйөө баласына карап. "Ал сен, кызым, жаңы эттен 5 бармак жасайсың бүгүн. Курсагыбыз айрылганча жейли, кудагый", деди көзү алая түшкөн кудагыйына. Күйөө бала тумчугуп кетти. Эптеп оозун кыбыратып элеңдеп ата энесине карады. Мен деген кой сойгонду билбейм", дегенде апасы бир нерсе айтмакчы болду эле, күйөөсү буту менен билгизбей басып койгондо жым болду. Эч нерсе айтпаган менен анын ичи буркан шаркан эле. Кудагый экөө үнсүз көз караштар менен бири-бирине тил кайрып сүйлөшкөндөй болду да, беркилерге көңүлдүү адамдардай көрүнүп жасалма жылмайып коюшту. Кыздын атасы күйөө баласын аягандай болду.
Ай, балам, эч нерсе эмес. Мен сага дагы 15 күн убакыт берем. Кудам сага жакшылап кой сойгонду үйрөтсүн. Анан чогуу келесиңер, деп койду жетелеп барып короодогу малга кошуп жиберди. Кудасы болсо баш көтөрө албай беркилердин алдында сынып, өзүнүн сыйын жоготконуна жаны сыздап турду.